аял ким дегенде улуу жараткан бизди адам атаны жаратып туруп эле ошонун өзүнөн эле жуун жаратып экинчи экземпляр кылган аябай окшош. Окшоштугу эмне жакка келген учурда дегенде биздин талаптарыбызга карагыла, биздин талаптарыбызга жана биз эңсеген нерселерге келген учурда окшош. Ал эмне дегенде эркек болуп туруп мен эмнени издесем, ал деле аял болуп туруп сизден ошол нерсени издейт. Сиз аялдан эмнени күтсөңүз, ал дагы эркектен сизден ошол нерсени күтөт. Сиз өзүңүздү адам катары кайсы бир нерседен кандай коргогуңуз келсе, ал дагы ошондой коргонгусу келет. Эгер адам катары кайсы бир нерсени сиз жактырбасаңыз, аял дагы жактырбайт. Бул сөз менен мен кыргыздарда айрыкча калыптанып калган бир жаман түшүнүктү алып салгым келип атат силерден. Ал эмне дегенде, не аялга боло берет деп биз мамиле тутабыз. Же андай эмеспи? Аялга боло берет дейбиз. Эмне үчүн боло берет? Эмне үчүн мага болбойт да ага боло берет? Эмне үчүн мен жаң кийим кийгим келет, ага ал чыдап жүрө бериш керек, мисалга да. Эмне үчүн мен туугандар менен, достор менен бат-бат көрүшүп, алар менен коор шабыр сүйлөшүп, аны менен шапар теп, алар менен көңүл ачып жүрсөм мага боло берет, келинчек үчүн болбойт. Ошол жакка келген учурда билгиле, силердеги болгон каалоо, силердеги болгон эңсөө, силердеги болгон издөө аларда дагы бар. Кайсыл жакка келген учурда дегенде, мен кайсы бир күнөөкөрчүлүктү дагы, кайсы бир жакшылыкты дагы айтып атам. Эгерде силерди шайтан келип, нафсиңар ойнотуп, кайсы бир жаман ишке болгон тартылуу бар болгон болсо, билгиле аялдарда дагы болот. Муну менен аял затына мен күмө салгым келбей атат. Мен болгону аялдагы болгон табиятты таныткым келип атат. Анын артынан келип туруп, силер эгерде дайыма эртеңки күнү үй бүлөлүү болгон учурда аялыңарга корс, орой мамиле тутууну адат кылып алсаңар, билгиле, анын ордуна келип туруп, силерге бирөө корс, орой мамиле тутса кандай болот элеңер? Айтайлык, үйдөн чоңураагы ким? Байкеңер же атаңар. Вот сиз аялыңызга мамиле туткандай мамиле тутса, сиз эмне кылмаксыз? Тура калып туруп, жыга чапмаксыз. Бирок аялыңыз сизге эмне кылат? Байкуш алсыздыгынан, күчсүздүгүнөн ал эмне кылып келет? Дайыма ал нерсени чыдап көтөрүп келет.